Урматтуу депутаттар, 7-ші маселени караганга өтөлү. Органикалык өндүрүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Кенжебаев Аманкан Батырбекович, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрайым. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсенбекович Жапаров тарабынан демилгеленген 2022 жылдын 29 июнундагы номер 18-25-953 сандуу каты менен чыгышталып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна 2022 жылдын 5 июлунда номер 6-147-54-22 каты менен келип түшкөн. Органикалык өндүрүш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууга сунуш кылынат. Аталган мыйзам долбоорун 2-чи окууга даярдоо учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Ташпаевич Ербаевдин жазуу жүзүндө сунуш келип түшкөн. Сунуш комитет тарабынан эске алынды. Аталган мыйзам долбооруна комитет 2-чи окууда жактырылсын деген корутунду кабыл алган. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорун 2-чи окууда колдоп коюңуздарды суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоору 2-чи окууда каралып атат. Суроолор барбы? Мыйзам долбоору боюнча. Жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат. Органикалык өндүрүш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана 2-чи окууда кабыл алуу сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш жыйналышынын кароосуна киргизилсин. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 71 депутат өттү. Аталган мыйзам долбоорун 2-чи окууда добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 62, каршы жок, бар 62, каталды 71. Мыйзам долбоору 2-чи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, 8-чи маселени карайбыз. Жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 2-чи окууга киргизилет. Министрлер кабинетинин төрагасы транспорт, коммуникациялык архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачылар Сыдыков Мурадил Жанышбекович, транспорт, коммуникациялык архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы, Мамбеткадыров Айдарбек Абдыраевич, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары, Болотова Жылдыз Арстанбековна, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция боюнча министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Мурадил Жанышбек, сөз сизде. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууда сунушталып жатат. Мыйзам долбооруна карата жазуу жүзүндө депутат Бекешев Дастан Далабаевичтен сунуштар келип түшкөн. Аларды комитет карап жана иштеп чыкты. Тактап айтканда, Дастан Далабаевичтин 4 сунушун берген. Комитет 16 жашка чыккан жаранга атасынан атын көрсөтүүдөн баш тартууга укук берүү боюнча жана ошондой эле 13-чү берененин 4-чү, 5-чи, 6-чы бөлүктөрүндө баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү берүү жол жобосун жөнөкөйлөштүрүү боюнча сунуштарына санарипти өнүктүрүү министрин менен бирге иштеп чыгып макул болду. Ал эми инсандыгын ырастаган документтердин тизмесине баш калкка издеген адамдын күбөлүгүн киргизүү жана мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин 7 күндө күчүнө киргизүү боюнча сунуштарына комитет макул болгон жок.
Мыйзам долбоору боюнча баяндамачы катары Кыргыз Республикасынын санариптөө өнүктүрүү министринин орун басары Мамбет Кадыров, Айдарбек Абдыраев чакырылган. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Таблону ачып коюңуздар. Бар экен суроо. Осмонов Айбек Жапаровичке сөз берилет. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Комитеттин төрагасынын орун басары айтып жатат да, комитет макул болгон жок деп. Шуну түшүнүктүүрөөк кылып айтып бериңизчи. Эмне үчүн макул болгон жок? Макул болбосо эмне үчүн алып келдиңер? Жети күндөн кийин күчүнө кирет дегенге комитет макул бербептир. Макулдук берилбесе, комитет эмне үчүн бул жака алып чыктыңыздар? Бул жерде 4-чү, 5-чи, 6-чы бөлүктөрүнө макул болду, 4 сунуш берилген. А 4-чүсүнө макул болгон жок. Ошо менен комитет корутуну бекитип чыгарып берген. Сиз түшүнүктүү кылып айтып берсеңиз, Айдарбек Абдыраевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Айбек Жапарович, Дастан Далабаевичтен 4 сунуш келген. Ошо 4 сунуштун 3-өөнү биз деген иштеп чыкканбыз, жалпы вариант менен. 4-чү маселе боюнча биз өзүбүздүн позициябызды берип, комитеттин колдоосу менен чечим чыккан бул боюнча. Эмне маселе ошол боюнча таарык айтып берсеңиз? Бул жанакы 16 жашка чыга электерге күбөлүктү берүү максатында сунуш болчу. Муну деген ошол жалпы процедурадан төрөлгөндөн кийинки ошол ырастаманы берүү боюнча сунуш келген да. Бирок азыркы мыйзамдарга, 3-4 мыйзамга бул бир аз карама-каршылык келгендикте биз буга макул болгон эмеспиз. Демилгечи менен сүйлөшкөндө Дастан Далабаевич дагы ошого ынанды, анан ошонун негизинен биз жалпы позицияны чыгардык. Рахмат. Рахмат. Еще дагы суроолор барбы, депутаттар? Суроолор жок болсо, сейчас добуш берүү болот. Аппарат каттоону ачып коюңуздар. Жетимиш сегиз депутат каттоодон өттү. Каттоону жабыңыздар. Комитеттин корутундусун окуу үчүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы Сыдыков Мурадил Жанышбековичке сөз берилет. Комитеттин корутундусу. Жарандык абалдар актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине 2-чи окууда кабыл алуусуна сунушталсын. Колдоп берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат. Аппарат ачсаңар да канча депутат? 78 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. 2-чи окуудан. Макул 64, каршы жок бар 64, катталды 78. Мыйзам долбоору 2-чи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Азыр урматтуу депутаттар 9-чу маселени карайбыз. Автомобиль жолдору жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачылар Сыдыков Мурадил Жанышбекович, транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы Солтобаев Талантбек Осмонбекович, транспорт жана коммуникация министринин 1-чи орун басары. Сөз баяндамачыларга берилет. Мурадил Жанышбекович, сөз сизде. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, бизге бул маселени карап бүгүнкү күнгө чыгарууда 2-3 сунуш келип түшүп калды, өзгөртүүлөр болуп калды.
Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентинин 55 беренесинин 7 пунктуна ылайыктуу биз бул долбоорду экинчи окуу режимине кайтып бергүздү суранам. 2ден 1 режимге комитетке кайтып бериңиздү суранам. Кайра комитетке кайрысты. Кайра комитетке. Комитетке экинчи окууга. Комитеттин экинчи окуусуна карап бериңиздү. Комитетке экинчи окууга. Кагаз. Добушка коюп карап берсеңиз. Письменный келгенде кагаз, барды, Кагаз Урматтуу жүзүндө депутаттар, каттар, сунуштар келип түштү бизге. Мурадил Жанышбековичтин сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Кайра экинчи окууга кайтаруу боюнча. Макул 68, каршы жок, бар 68, катталды 80. Сунуш кабыл алынды. Рахмат, отура бериңиз. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Кийинки жумага чейин танапбиз. Рахмат.